Менин атам өнөрүн элге арнаган ак кызматы менен айланага таанылган адам. Атамды тааныгандар оболу анын адамгерчилик асыл сапатын, кечи пейилдигин, башкалардын кайгысына ортоктош болуп, кимдир бири жапа чексе, колунан келген көмөгүн көрсөтүүгө кам урган, боорукерлигин эстеп, кеп кылып калышат. Атамдын ушул ыйык сапаттарына, жакын саналаштарынан жылуу пикирлерди кулабыбыз чалып калса, анын жок экенине канчалык кайгырып күйткө түшсөк да, дагы бир мерте элесине жалбырып, өзүбүзчө томсоруп, олтуруп калабыз. Адамдын адамдыгы анын жөнөкөйлүгүндө, боорукерлигинде, эмгекчилдигинде, үлгүлүү жүрүш турушунда. Дал ушул үчүн ата берген таалим тарбияңызга миң мертебе ыраазыбыз. Сиздин бизге адам болгула, эмгекти сүйгүлө, боорукер жана кичи пейил болгула, билимге умтулгула деп айткан кебиңиз биз үчүн баардыгынан чоң баалуу мурас. Биз ошол асыл баа сөзүңүздү туу кылып тутабыз. Сиздин аз өмүрдө өлкө маданиятына, өнөр дүйнөсүнө кошкон чоң салымыңыз үчүн таазим этебиз, сыймыктанабыз. Атам Сейитбек уулу Руслан Курманалиев 1972 жылдын 25 февраль күнү Нарын облусундагы Актала районунун Сарыой, мурдакы Пионер айылында төрөлгөн. 1979 жылы дал ошол Пионер айылындагы орто мектепке кирип, 1987 жылы аяктайт. Канында ойногон өнөрү менен кичине кезинде эле мектептеги ар бир иш-чараларга, маданий кечелерге аралашып, мектептер арасында өткөн кароо сынактарга катышат. Классташтарынын жана мугалимдеринин арасында өнөрү менен жагып, сүймөнчүлүккө ээ болот. 1987 жылы Ордо калабыздагы Мураталы Куренкеев атындагы окуу жайга тапшырып, айтылуу музыка чеберлеринен билим алат. Арадан 2 жылга аяк баспай, чоң сахнага чыгып, колунан аккордеону түшпөгөн атам өнөрдүн элге тартуулай баштайт. 1990-1992 жылдары Советтик армияга чакырылып, Россиянын Астрахань облусундагы Актюбин шаарында аскердик милдетин өтөйт. Аскерден кайтып келген соң 1992-1995 жылдары Кыргыз мамлекеттик Токтоболот Абдымомунов атындагы Академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайда окуп, Жаныш Кулмамбетов негиздеген Жайсан театрында эмгек жолун баштайт. Дал ушул жылдар арасында ал болгон күчүн жумшап, искусствонун миң кырдуу сырларын өздөштүрүүгө далалат жасады. Театралдык окуу жайды аяктаган соң 1995 жылдан тарта Жамал Сейдакматова жетектеген Туңгуч театрына чакырылып, ал жакта 5 жылда иштеп, көптөгөн фестивалдарга катышты. 2000 жылы Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрына ишке кирди. Мына дал ошол күндөн тарта өмүрүнүн акырына чейин Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театры атамдын экинчи үйү, куттуу жайына айланды. Атам жыл өткөн сайын тажрыйбага ээ болуп, актерлук кесиптин сырларын өздөштүрдү. Жылдар учкан сайын атамдын чыгармачылык жолунда жаңы идеялар жаралды. Улам жаңы ролдор тапшырылды. Түркүн образдарды эл алдына алып чыгып, алкышка арзыды. Адамдар, кайда бара жатабыз? Корголбостон корболдук апабыз. Байлык, мансап, кара курсак деп жүрүп, абирин сап жан досту да сатабыз. Актер катары элге таанылды, профессионалдыкка ээ болду. Атам Мар Баржиевдин 4 адамында Искендер, Нурлан Абдыкадыровдун буйуккан көчүндө Коркок адам, Жеңишкүл Өзбековнун Күйөөс атамында Чурчу, Чыңгыз Айтматовдун Кылың карытар бир күнү романынын негизинде жазылган Таймамда Маңкурт, Султан Раевдин Оо кыздарында Кеша, Назым Мендибарировдун Сыйкырдуу туруунда Саид, Жаңыш Кулмамбетовдун Талант жана тагдырында Ажыкабыл, Каргыш Тийсин Сага жаңы мырзасында Кадырбек, Чынара Калыбекованын үмүтүндө Тилек, ал эми дүйнөлүк адабиятынын кодсунун Жылан айылында Тогурул,
Брехтин ай төгөрөк ак сызыгында князь өңдүү образдарды жаратты. Мындан башка дагы бир топ спектакльдерде көрүүчүлөрдүн алкышына ээ болуп, 80ге чукул образдарды сахнага алып чыкты. Атаганат. Өз ұлды өз жермен көрем деп келдім біле. Бирок тағдыр ата менен баланы бир шаардан жолуктурган жок. Кээде мамлекеттик маанидеги иш-чараларга катышса, а кээде кинолорго чакырып ала баштады. Кечирип коесуздар. Сиздерге таза уят болбодумбу? Эч нерсе эмес. Ап келем баланы, ырымдап коелу. Тиги Темир байке мен деле ырымдап коем деп кан чыгарып койду эле. Эмне дейт? Театрда болсо тыным албай иштеген атам таасым талант экенин айны келеди. Казакстан, Өзбекстан, Башкирия, Германия, Египет, Татарстан, Азербайджан, Англия, Турция, Россия мамлекеттеринде өткөн фестивалдарында байгелүү кайтышты. Ал эми бала күнүнөн бери ышкысы арткан ырчылык өнөрүн өмүрү өткүчү аздектеди. Өзүңдү соротомун уnutkun деп. Бирок чындыгында андай эмес. Мен сенден үмүтүмдү үзсөм дагы. Жүрөгүмдө жашай бересиң Эмгекти сүйгөн атам бир катар дубляж иштерине аралашты. Үн коштоду. Кино атамдын чыгармачылык жолундагы дагы бир өзгөчө тармактардан болуп калды. Элдин буудайын жеген малдын эти дарам, сүтү дарам болот. Сенин бир гана күйөөң бар. Кудай алдында, эл алдында. Ал кул Сейит. Өз жерибизде үй бетин көрпөй Белград, Курск, Полтава шаарларында жеңиш күнүн тосуп алдым. Сырттан караган адамга актёрдук кесип, көшөгө астында көпчүлүктүн көөнүн толкутуп, алакан чабуулар менен коштолгон ардактуу кесип катары көрүнгөнү менен спектакль аяктаган соң артисттин сахна артындагы жашоосу андан да азап экенин өнөр кубалаган адамдар жакшы билер. Өнөр адамы тирилик менен алып урушкандан тышкары мойнуна тагылган милдет так өтөйм деп, ага тапшырылган образды ийине жеткирүү үчүн айбагандай чоң машакатка түшөт. Ал машакат театр ичинде же болбосо кино аянтында гана уланбастан, үйгө келгенде да колу бош ойгалар замат жан дүйнөсүнө бүлүк салып, аткарыла турчу ролу менен кошо жашап, образды терең, ынанымдуу алып чыгуу үчүн кечкурун, а кээде түн бир окуумда да ыңгайлуу жай издеп, өз алдынча кара терге түшүп, машыгууга туура келет. Бул актёрдук кесиптин түйшүгү, машакаты, азабы жана рахаты. Атам менен тыгыз иштешип, атамдын кесиби тууралуу балалык баё дүйнөмдө анча мынча түшүнүк алдым. Атам атак даңк, сыйлык намдардын аркасынан кубалабай, биринчи орунга театр искусствосунун сырын түшүнүүгө өмүрүн арнап өттү. Атам үчүн калың журтуна жараткан образы жакса, андан өткөн бакыт жок эле. Элибизде атамды көргөн өлбөсүн деген кеп бар. Атам менен чогуу өсүп, чогуу окушкан классташтарына, жакын туугандарыма, атам менен санаалаш болуп, өнөр жолун чогуу аркалаган теңтуш курбуларына, атамды театр сахнасынан жана кинолордон көрүшкөн элиме таазим этем. Анткени атамдын акыркы сапарга узаганын унуттурбай, атын атап эскерип, өнөрүн баалаган силерсиңер. Адам баласы бул жашоого келгенден тарта өмүрдөн өткөнгө чейин өзүн изилдеп, коомдон өз ордун издөөдө токшобойбу. Алгылыктуу ишиң менен артыңа из калтыруу, инсан катары калыптануу, бир кесиптин күйөрманы болуп, аны өмүрүңдүн акырына чейин аркалоо деген
катаал жана жоопкерчиликтүү жол. Атам өлгөн жок. Анткени анын жасаган иши жалпыга жакты. Атамдын адамгерчилигин, жөнөкөйлүгүн, боорукерлигин жакындан билгендер даңкташса, экрандан көргөн сайын эли улам эстеп, анын чындыгында эле өлбөстүккө карай сапар улаганын бир сам ойго салышар.